Токойго барып, отун жүктөп келиш керек эле. Эшек кайда жүрөт эми? Дагы издеш керек турбайбы буну? Акыркы жолу тетиги тоолордун этегинде жүргөн. Азыр көрүнбөйт. Сениби шашпа? Ушул эшекти кармасам, эшекчи иштетпесем, дайыма жумуштан качып жүрөт. Же бул тоолорду аралап аркы жагына өтүп кеттиби? Жок, кандай кылбаш керек эле? Карагылачы, күн кайнап атат. Ушул эшек үчүн суусаганымды айтпагыла. Оңбогур эшек, сениби шашпа? Такыр эле болбой калдым го я. Күндүн ысыгынан мээм куйкаланып кетти. Азыр бир тамчы суу болсо сонун болмок да. Ой, карагылачы көкөр. Бул кайсы жактан пайда бола калды? Же Кудай мени аяп астына коюп койдубу? Эй, ким бар бул жакта? Бул кимдин көкөрү? Суу менен бөлүшпөйсүңөрбү мен менен? Эй, угуп атасыңарбы мени? Эч ким жокко? Я, анда эч ойлонбой эле ушул сууну ичип салайын. Өлө суусадым. О, ичинде муздак булак суусу толо экен. Ушунун баарын ичип алып, эшегимди издейин мен. Жыргап калбадымбы? Эми жолго чыкса болот. Күндүн ысыгын карабай. Бул сууну ичкенден кийин эле алым кетип шалтырап атам. Араң басып келдим бул жака чейин. Өлө уйкум келип атат. Деп актан жерге кулап түшүп уктап калат. Мен бул көкөргө уктата турган чөптү кошуп салгам. Дагы бир туткун колго түштү. Кандай сонун болду я. Эми той кылат турбайлыбы? Ушул сөздөрдү айтып, киши жегиш актанды үңкүрүнө сүйрөп кетет. Эй, мен үңкүр киши жегечимин. Эми мага кызмат кыласың. Отун ташып, тамак жасап, суу ташып, менин ак топозумду кайтарасың. Уктуңбу мени? Анан бул жактан качып кетем деп ойлобо. Эч ким кача элек дагы. Мен аябай бат чуркайм да. Тушоо кескенге биринчи келчим. Качайын, жетпейт мага бул киши жегич. Ассаламу алейкум. Мен сага айтпадым элем. Менден эч ким кача элек деп кулагың угабы? Жедүлөйсүңбү я? Деп киши жегич актанды үңкүрүнө желкесинен сүйрөп келет. Бар топозду кара. Ушул топозду кайтарып жүрүп өмүрүм өтөт го дейм. Ата энемде сарсана болуп атса керек. Жок, дагы бир жолу качайын. Эй, сен кандай түшүнбөгөн ээн башсың? Мен сага айтпадымбы эч ким кача элек менден деп? Жедүлөйсүңбү? Бас дейм үңкүрүмө. Бирок күндөрдүн биринде актан дагы бир жолу качат.
Sen takыр эле мени сөздөрүмдү түшүнбөгөн өжөр ээн баш турбайсыңбы? Эми менден качканды сага көрсөтөм. Басты эми үңкүрүмө. Актанды желкесинен сүйрөп келип бир бакка байлап салат. Эми ушундай күн ысыкта бир күн байланып турасың. Суу да бербейм, тамак да бербейм сага. Түшүндүңбү? Эй, терең ойлон дейм, ай бала. Менин жиниме тийбей жүр, өкүнүп каласың. Карагылачы бунун кылыктарын. Ошол күндөн баштап Актан башка качпай, үңкүр киши жегичтин бүт кызматтарын аткарат. Күндөрдүн биринде токойдон отун чогултуп келатып, бир ителгини көрө калат. Кандайсыз? Сиз кимсиз? Бул жакта эмне кылып жүрөсүз? Эмнеге кайгырып отурасыз? Алым бар кезде киши жегичке кызмат кылып берчим. Ага коён, суур кармап, аңчылыкка чыкчым. Азыр болсо карып калып, ага башка керегим жок калды. Анда эмнеге үй бүлөңүзгө учуп кетпейсиз бул жактан? Асмандан киши жегич сизге жете албайт да. Бир жылдан бери тамак жей элекмин. Такыр алым жок, Актан. Жегеним жалаң эле курт кумурска болсо кантип учуп кетем? Көп ойлонбоңуз эми, мен сизге жардам берем. Сизге тамак ташып турам. Ошондо канаттарыңыз күч алат. Көрдүңбү, топозду сойдум, бышырып атам. Отун ап келдиңби? Көбүрөөк ап кел, келечекте бул отунга сени бышырам. Эй, тамактан көбүрөөк жеп семир. Анан келечекте киши жегичтерди конокко чакырып келип, той кылабыз. Сени союп 5 мал сага тамак берем эми. Анан силер бука байлагандай эле байлайм сени. Баары бир бул жактан кача албайт экем да эми. Кача албасам да барып ителгиге жардам берип коеюн, курсагын тойгузуп. Чоң ыраазычылык сага, Актан. Ден соолуктуу бол, ителги. Ошентип күндө Актан ителгиге тамак ташып, анын курсагын тойгузуп турат. Күндөрдүн биринде Актан токойдон отун ташып келгенде, үңкүр киши жегичи ага айтат. Эй бала, даяр болуп тур. Бул жуманын аягында мага коноктор келет. Ошондо сени союп жейбиз. Сөөк эттериңди жиликтеп, анан устукандап. Карачы, Актан, сен берген тамактарды жеп атып, канаттарыма күч кирди. Сонун болуп тур, бирок мен сен менен коштошоюн деп келдим. Бул жумада киши жегичке коноктор келет экен. Мени союп берем деп аларга убада бериптир. Мен болсо тоодон сыйкырдуу уруктарды чогултуп алып, тумшугуман жерге таштап кете берем. Ошондо сары гүлдөр өсүп калат. Ушул гүлдөр сага жол көрсөткүч болуп берет. Качканда рахмат сага, ителги. Көкөрүндөгү уктата турган суусунан киши жегичтин тамагына кошуп кой. Ошондо бир күнгө уктап калат. Анан кач. Макул, ителги. Ителги айткандай эле тоолордон сыйкырдуу уруктарды табып, тумшуктарынан жерге таштап учуп кете берет. Бир аздан кийин ушул уруктардан сары гүлдөр пайда болуп калат. Актан болсо көкөрдөгү сууну киши жегичтин тамагына кошуп коет. Уктадыго дейм, өлөк коңурок тартып баштады. Качыш керек. Мына жол көрсөткүч сары гүлдөр. Ай азамат, ителги. Кечке жакын Актан өз боз үйүнө чуркап келет. Ата! Кайда жүрөсүң, Актан? Издебеген жерибиз калбады. Тынчылык элеби, я? Апаң аябай ыйлап атат. Жүрүңүз боз үйүбүзгө.
апамды кучактап бүт болгон окуямды төкпөй чачпай айтып берем силерге. Эмне келе бир күн уктадым десем, бул көкөрдүгү сууну тамагыма кошуп салган турбайбы? Мени ушинтип алдап кеткенине 5 коем. Бирок дагы жолугарбыз, ушунда тарынбасын. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуп тур.